Ишеним партиясынан жогорку кеңешке талапкер Айсара Абдибаева Аксы районунун Коштөбө айыл аймагынын эли менен жолугушуу өткөрдү. Алгач талапкер Айсара Абдибаева депутат болоор алдында элге алып чыккан программасы тууралуу ой бөлүштү. Андан соң электиктер Абдибаевага суроолорду берип жооп алышты. Мындан сырткары калк арасында социалдык көйгөйлөр көтөрүлүп, таза суу, жол, айыл чарба тармагын жакшыртуу боюнча ойлор айтылды. Жакшы билген кызыбыз ошол депутаттыкка аттанып чыгып отурганы биз үчүн бир чоң шанс. Эми бизде ушул кызыбызды колдоо алышыбыз керек болуп атат мүмкүндө. Ушул Айсараны баарыбыз жакшы билебиз. Башка жактан өткөндө бир ыргылыктарды айтып кайра окуп жүрдүк элек го. Ой, сага ушу бир супермаркеттерди салып беремин, ушу сени жылгатамын, анан пенсияңды көбөйтөмүн, айныңды ашырып таштаймын, Кошчоого пойыз алып келип беремин деп башка жактан келип, убадаларды берип, добушту алып кеткен инсандарды көргөнбүз да бардыгыбыз буга чейин. Башыбыздан өткөн сабак болгон булардын бардыгы. Кийин алардын ким экенин кийин билгенбиз. Ошон үчүн өзүбүз көрүп билип жүргөнбүз, чынчыл экендигин, аракетчил экендигин, ошо бир сыноолордон канча өткөндүгүн билебиз. Ошон үчүн бардыгыбыз биримдикте туруп, ошо бир кишидей болуп, азыр ошо бир жакшы ниет менен чыгып аткан кызыбызды шайлап коелу деген сунушту мен да айтканы келдим ошо билген үчүн. Жолугушууга келген эл Айсара Абдибаеваны депутат болуп калса, Аксы районунун элине ири долбоорлорду жүзөгө ашырууга салым кошот. Журтка пайдасы тиет деген ишеним менен колдоп жаткандарын айтышты. Садыр Нуркожоевичти баягында бир кемпир айтты, токтогулдук багакта баткендик. Лапычкем десе сен биздин шам чырагыбыз болгон. Дайыма жанып жүр. Аман бол. Колдоп беребизби? Коштөбөнүн мени колдойбузбу? Өзүбүздөн чыккан кулун бир суудан суу ичкенбиз бир арыктан. Бир жерде чоңойгонбуз кагылайын. Өмүрүң узун болсун. Жүзүң жарык болсун кагылайын. Бизди уят кылбай, мына элим сени дайыма колдойбуз. Биз сен мененбиз. Жыйындын соңунда айыл аксакалдары алакан жайып бата беришти. Таштаган кадамы ийгиликтүү болсун деп каалоолорун айтышты. Кыргыз мамлекетине, Кыргыз элине, шунун ичинде Аксы, Коштөбө өрөөнүнө пайдасы тие турган депутаттардан орун берсин. Аллах Таала ушул бардык депутаттар бар таттуу, бирөө анда бирөө жаман, эч ким өзүнүн агыбыз жок. Ошолордун ичинде сага Алла Таала ошол жерден бир мандатты ошол тайытсын. Жолуң шыдыр, жолдошуң кызыр болсун. Аллах Таала дайым кайерде бассаң мартабаң балант болсун. Ушул Коштөбө туугандарың, кайын журтуң, дос, биродарларың, башка жерлердеги барлык сени колдой турган болсун.